Көлдөн келген Григорьевка деген айылынан. Мен өзүм ишенчим мындай анча-мынча балага караганда айылык балдар күчтөрөөк болот деп. Мен өзүм мындай вопрос берип эле ошолор менен эле ошо вопрос менен эле стимул алып эле ошентип эле биз күчтөрөөк болобуз, айылык балдар биз ушундай болобуз деп эле жүрүп эле астыга чыкканбыз ошентип эле. Характер менен эле. За счет характера көп эле соревнования алгам мен. Мен согуш атып бутум сынып кетип, андан кийин бут сынгандан кийин ошо сынган бут менен 3 баланы утуп койгом. Согушат мурун сынган менен дагы 2 баланы утуп койгом. Характер менен. Биздики тайский бокста көбүнчө характер чечет. Кимдин характери күчтүү болсо ошол утат, независимости от техники, от физики. Бокста жүрдүм, греко-римский борьбада жүрдүм. Өзүм вид спортун таппай жүрдүм көптөн бери. Анан бир мүмкүнчүлүк болуп, көлдүк байкелер менен таанышып алып, ушу залга алып келишти. Ровно 4 жыл мурун болчу. Именно ушу залга алып келишти. Ушу залдан тайский бокска мен жазылдым. Кыйын эле бир топ эле балдар бар болчу. Ошолорду көрүп, мындай жакшы экен деп таң калып, качан ошондой болом деп байбай көп ойлонуп, агайымдын улак несин көп жолу жегем, качан болом, агай чыда деген. Бирок мен 4 жылдан бери кылам, ошонун арасынан ашып кетсе бир 2 ай калтырсам керек. 4 жылдан бери күнүнө келем, күнү түнү. Как положено, эртең 3 саат, кечинде 2 саат. Кыргызстанга көп эле ийгиликтерди алып келген ниетим бар да. Ошол эле ниет менен эле мен астыга эле умтулуп ошон үчүн тренировканы таштагым келбейт эч качан. Рингке чыккандан кийин болду, сага башка эч ким жардам бербейт. Же сен чечесиң, же тиги чечип коет, тагдырында ошондой да. Негизи мындай, всегда уктайт, анткени капталган тренер постоянно айтат. Хоть 100 киши кыйкырат, хоть 1000 киши кыйкырат. Мен ошонун арасынан агайдын сөзүн конкретно прям төмө туруп сүйлөп атканым, ызышынын арасынан. Всегда агай уктайт, анан эң самый главный жакшы немеси, хоть бирди жасасаң дагы туура жаса. Кыйшык 100 жаса, 1000 жаса толук жок. Бир жасаң туура жаса. Туура басып, туура жүргөнүм, туура тамак жегеним бүт эле агайдын немеси. Жолдомосу да, мындай кыл, тигиндей кыл. Агайдын артынан эмне деген кишилер менен тааныштым. Агайдын артынан көп менин досторум бар. Агайдын артынан көп агай тааныштарым бар. Атамдыгам, тренердигам башка эч нерсе жок. Работа на дистанции, клинч не подпускать. Задача второго работать также абсолютно руками. Открывая дистанцию, заходит клинч. Что, клинч зашел, 2-3 удара, ответил и меняется. Понятно? Мен агайым негизи мындай количествосуна карабайт. Бир боец чыгарса да качественно чыгарат да. Ошон үчүн бир боец менен 10 жыл иштесе иштеп жүрө берет. Калганын кереги жок дегендей. Ошон үчүн мен деле будущем 10 жылдан кийин жакшы боецтерди чыгарып, хоть Кыргызстандан согушпаса, башка мамлекетте согушуп Кыргызстандын желегин көтөрүп, жел берет. Ушу Кыргызстандан чыккан боец, ушу залдан чыккан боец деп элдин баары айтып жүрсө жакшы болот. Бизге көп деле колдошпойт да негизичи. Ошол көп колдогону бизге мындай стимул болобу билбейм эч болсо. Силер колдогондон кийин биз колдойбуз деген ой менен өзүбүз желекти көтөрүп чыгып, намысты коргоп көрсөтүп келебиз биз. Башка өлкөлөрдөн целый командасы Кыргызстандан 5-6 бар калабыз, бирок ошонун арасынан баары тең орун алабыз. Баары тең таң калат Кыргызстан десек, Кыргызстан ушакпы деп. Кудай буйрса мен ишенем келечекте
бизде болгон балдар Кыргызстанда көп болот. Бүгүн болбосо эртең болот дегендей. Кыргызстан эми 5 кол тең эмес. Бүгүн көтөрбөсө эртең көтөрүп, мени көтөрбөсө менин учениктеримди көтөрүп. Буйрса болот баары бизде. Баары жакшы болот.